Президент Алмазбек Атамбаев Жалал-Абад жана Ош облустарына 3 күндүк иш сапары менен барып келди. Алгаш Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Кыр жол айылында болду. Эске салсак, 23-нөн 24 майга караган түнү Кыр жолдо жер көчкү болуп 5 турак үйдү басып калган. Кырсыктан 6 адам каза таап, 12 киши ооруканага жаткырылган. Мамлекет башчысы кыйрап калган үйлөрдү көрүп чыкты. Табият кырсыгы 24 май күнү түнкү саат 2-ге жакын болгон. Күтүүсүз көчкүдөн каза болгондор да, жабыркагандар да бар. Элитиктерге мындан 18 жыл мурда эле жашаган жери кооптуу экени айтылып, башка жакка жер которуу керектиги эскертилген. Учурда ал жакта 80ден ашык кожолук жашайт. Өтүп кеткенден кийин баарына түшүп калып алып кетип, ого чейин мен балдар тургузуп, мен алчыктым эптеп балдарды. Көчкү жылыптыр да, кийин мына акыклар кийин келди булар. Мен чыгып эле кыйкырдым, мен коңшулар эмне болду дедим. Анан бу жактан бир эки таш кыйкырып калды, ошо жака түшүп кетишти балдар. Шу. Андан кийинсине бир эки саат өзүм билбей отурдум эме. Анан таң амал түштүм өзүм. Өлкө башчы жергиликтүү калк менен жолугушуп, жаратылыш кырсыгынан каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Азыркы тапта кооптуу абалдагы 8 үйдө жашаган үй бүлө жакын арада ылайыктуу жерге көчүрүлө турган болду. Ошондой эле Атамбаев жер көчкүдө каза тапкандардын жана жапа чеккендердин үй бүлөлөрү үй салыш үчүн жер тилкелерин табууну жергиликтүү бийликке милдеттендирди. Эми мына жер азыр тилкеси бөлүнбөгөндөр деле бар. Бирок жер тилкеси бөлүнүп, сууду алып көчпөй отургандар деле бар. Ошого мен ойлойм, бул дагы бир жолу бир чоң окуя, бир эскертүү катары кабыл алышыбыз керек деп ойлойм да. Себеби бизди Жалал-Абадта билесиздер, азыр мындай жерлер, коркунучсуу жерлер көп. Баягы кыйроого учураган 5 үйдү кайра тургузуп, ошол элге шартты түзүп берүү маселеси боюнча сунуштарды киргиздик. Эгерде ушул маселе чечиле турган болсо, жакын күндөрдө биз кышка чейин же күзгө чейин ушул үйлөрдү кайра тургузуп беришибиз керек. Мамлекет тарабынан, ушул жерде жашаган эл тарабынан баардыгыбыз чогулап туруп, аракет кылып, шарт түзүп бериштин максатында иштейбиз да. Табият кырсыгынан жабыркагандарга мамлекет тарабынан материалдык колдоо көрсөтүлөт. Каза болгондорго 100 000 сомдон, ооруканада жаткандарга 20 000 сомдон, ал эми жеңил жаракат алгандарга 10 000 сомдон акчалай жардам берилди. Ошондой эле турак жайы жараксыз абалда калган тургундарга күзгө чейин коопсуз жайдан үй курула турган болду. Калган жарандар мамлекет башчысынан жер тилке бөлүп берүүнү суранды. Мына бүгүн өзүңүздүн өтө кымбат убактыңызды бөлүп, биздин ушул кичинекей айылга келип отурасыз. Урматтуу Алмазбек Сарсенович. Анан биздин дагы ушу айылда проблемалар бар. Муну 2003 жылдан бери айтылып келатат. Жаштарыбызга, өзүбүзгө деле чек маселеси. Мына ушул жакшы бир жерден Ырыс айыл өкмөтүнүн территориясынан, Сузак айыл өкмөтүнүн территориясынан чектер берилсе, биздин элибиз эми ылдыйлап көчүп барат эле. Ушул маселени бир жакшылап чечип берсеңиз деп биз сизден суранып кетет элибиз. Азыркы тапта кырсыктан кийин айылды калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги көчкүнүн калдыктарын тазалоодо. Андан кийин Унаа жана Байланыш министрлиги ички жолдорду калыбына келтирет. Ал эми жергиликтүү бийлик элди кооптуу жайларга көчүрүп, жер тилкелерин берип, негизги көйгөйдү чечишет. Өтүп кеткен биздин бир туугандарыбыздын жаткан жери жайлы болсун, топурагы торку болсун, иманы жолдош болсун, көрбөгөн күндөрүн балдары, жакындары көрсүн. Мындай кырсык келбесин. Тез арада могу Коктудагы 8 үйдү көчүрүш керек экен. Тез арада губернатор ушул жерде турат, ачык айтайын. Тез арада жерин табыш керек, участкаларын бөлүп бериш керек. Акчасын табабыз, албетте эч ким көчөдө калбайт. Ушу 8 үй бүлөнү тез арада көчүрүш керек, Жумагүл Шариповна. Тез арада. Андан соң президент Алмазбек Атамбаев облустун активисттери менен жолукту. Жолугушууда жергиликтүү тургундар көптөгөн суроолорду бергенге жетишти. Анда негизинен президент өлкөнүн өнүгүшү, ири энергетикалык инфраструктуралык долбоорлор тууралуу айтып өттү. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев өлкөнүн Евразия экономикалык бирлигине кошулуусунун маанилүүлүгүнө да токтолду. Муну менен катар Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун каражатын үнөмдүү колдонуу керектигин да баса белгиледи. Президент мамлекеттик саясаттын негизги багыттары болгон жемкорлук менен күрөшүү, дин саясаты, жаштарды колдоо жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча аткарылып жаткан иштерге да токтолду.
Иш сапардын алкагында өлкө башчы Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Көкжаңгак шаарында болуп, аскер бөлүгү үчүн курулган жаңы имараттын ачылышына катышты. Ал жерде жүздөгөн жоокер атуулдук кызматын өтөп жатышат. Аскерде жүргөн жигиттер мекенди коргоодогу ыйык милдетин теориядан баштайт. Толук маалымат алгандан кийин күчүрмөн даярдыктар атайын аянтта өткөрүлөт. Аскер бөлүгүндө иштегендердин түйшүгү оор, ошого жараша жакшы маянада алышат. Жолдош Кыргыз өлкөсүнүн курал күчтөрүнүн баш колбашчысы 26-чы өзүнүн жактаган багыттагы 55 бригадасы жаңы аскер шаршанашасынын салтанаттуу жөнөтүлдү. Көкжаңгактагы аскер бөлүктүн жаңы имаратынын ачылышына президент да катышты. Куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү менен жолугуп, аскер кызматкерлерине өзгөчө көңүл бурулаарын билдирди. Анткени аскердик ант менен кызмат мамлекеттин ишенимдүү төрөөчү. Мен да ишенем, Кыргыздын жигиттеринде, Кыргыздын армиясында, Кыргыздын жоокерлеринде жүрөк бар, негизги ушуда. Албетте, мындан ары көрүп атасыңар, мамлекет армияга башкача мамиле кылат. Буга чейин мына өтүксүз калтырган болсо мамлекет, мындан ары көрүп атасыңар, момундай шаарчалар салынып атат. Мына татынакай форма кийип атасыңар. Кудай буюрса, 1 жылдын ичинде бардыгын кийиндирип бүтөбүз жаңы формага. Министр сөз берип атат, эмдиги жылдын бир күзүнө чейин бүт ушундай татынакай формага өтөбүз. Жаңы курал жабдыктар келип атат. 1000 тонна курал жабдык келди, дагы 1000 тонна келет. Керек болсо дагы келет. Кыргызстан өзүн коргогонго жарап калды. Курулуш иштери бүтүп, жоокерлерге казарма, ашкана, спорт зал, күчүрмөн унаа токтоочу жай, окуу корпусу, медициналык бөлүм жана жыйындар өтүүчү зал курулду. Аскердик техникалык базаны модернизациялоо жана учурдагы аскер техникаларын оңдоп түзөө иштери да башталды. Ушул эле аскердик бөлүктө Илбирс атайын багыттагы бригадасы да бар. Алар жакында эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгуусуна катышты. Жалал Абадтан Тажикстандын Борборуна чейин жолду аскер техникасы менен өтүп, кыргыз жоокерлери мыкты ийгиликтерге жетишти. Күчтүү армия керек. Кеп санында эмес, кеп сапатында. Сапаттуу армия керек. Мен билем сиздердин бригада жакында эле ушу Тажикстанга, Афганистандын чыгарасына чейин өзүңүз ушул жерден басып барып келдиңер. Ал жерден да Кыргызстанды уят кылбай, татынакай өзүңөрдү көрсөтүп, мына ошол машыгууну өткөргөн ОДКБнын башчысы, генеральный секретарь Николай Николаевич Бардюжа абдан мактады. Кыргыз аскерлерин, ушу сиздин бригадаларды. Ошондуктан жоокерлер, сиздерге чоң рахмат. Барган жериңенден уят кылган жоксуңар. Бул кыргыз жоокерлеринин атайын багыттагы аскердик жүрүшү. Ал күнү аскер бөлүктүн түрүнө жана аскердик даражасына карата эч ким бөлүнгөн жок. Анткени өлкөнүн башкы командачысынын алдында басып өтүү жүрүштөгү ар бир атуул үчүн чоң сыймык. Салтанаттуу бөлүктөн соң мамлекет башчы аскер кызматкерлеринин жаңы казармасы жана окуу залдары менен таанышып чыкты. Күнүмдүк тамактанчуу жайга келип, жоокерлер менен бир столдо отуруп баарлашып, аскердик тамактанабыз дейди. Учурдан пайдаланып, аскер кызматкерлери социалдык көйгөйлөрүн айтканга да жетишти. Ал жерде ушул күнгө чейин бала бакча маселеси чечилбей келатат. Президент муну дароо чечип берүүнү буйруду. Эгер азыр бул армия келбесе, келечекте күч султасына же прокуратурага сотко кире албайт. Жакшы шарттар түзүлдү. 12% келди бул быйыл жазда. Азыр кайсы устубу? Мен 2014 жылы Орусстан университетинин түзүндө бүтүргөм. Азыр бул жакта бригадада мага болгон дагы көптөгөн талаптар бар. Окуумда жогорку бүтүрүп, бул жакта кымбат. Ушул эле күнү президент Жалал Абад шаарындагы эскилиги жеткен номер 6 орто мектептин абалынан кабар алды. Жергиликтүү тургундар 1938-жылы курулган мектептин ордуна жаңы билим уясын тургузууну суранды. Учурда мектептин имараты авариялык абалда. Окуучулар башка окуу мекемелеринде билим алууга аргасыз. Алмазбек Атамбаев эл алдында тиешелүү кызматтарга мектептин жалпы сметалык баасын иштеп чыгууну тапшырды. Андан аркы сапар Ош облусунда уланды. Президент Ошко барары менен шаар жана облустун активдери менен жолукту. Мамлекет башчы чогулгандарга өлкөнүн өктүрүүнүн негизги багыттары, өлкөдөгү жана аймактагы ири инфраструктуралык жана энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшүнө да токтолду. Ош облусунун мындан аркы социалдык экономикалык
техникалык өнүктүрүүнүн пландары тууралуу айтып берди. Жыйын ачык суроо жоо иретинде өтүп, өлкөдөгү абал, мамлекеттик туруктуу өнүгүшү боюнча маселелерди талкууланды. Элдин көйгөйүн уккандан кийин Атамбаевдин иш сапары Ош облусунун Араван районунда уланды. Президент райондогу 2 жыл мурда өртөнүп кеткен мектепке барды. Эскерте кетсек, 2013 жылы тилсиз жолго кабылган билим уясы азыркыга чейин баштапкы абалына келип оңдоодон өтө элек. Саламатсыздар. Иш илгери. Долбоор боюнча мектепти калыбына келтирүүгө 60 миллион сом керектелери эсептелип чыккан. Бирок каражат жыл сайын бөлүнүп берилгендиктен иш кечеңдеп жатат. Жылына болгону 3 миллион сом бөлүнгөндүктөн Каржы министрлигине кошумча каражат табуу тууралуу кат жазганбыз дейт билим берүү жана илим министри. Учурда мектептин күйүп кеткен бөлүгүнө жаңы имарат куруу үчүн пайдубал түптөлүп жатат. Өлкөдө 161 мектеп капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Ал үчүн мамлекеттик бюджеттен жылына 1,5 миллиард сом акча бөлүнөт. Мы говорим о том, что вот биз айтып эле жатабыз, жыл сайын 3-4 миллион сомдон берип карап отура берген болбойт. Башында кандай сумма бөлүнсө, ошону бере салуу керек. Антпесе курулуш аягына чыкпайт. Түшүнүп турабыз, каражат тартыш, бирок антип отура берсек, бир да мектеп бүтпөй калышы мүмкүн. Ошондуктан алгач баштап койгон мектептердин курулушун аягына чыгаруу керек. Андан соң президент Маңгыт айылына сапар алды. Ал жактан номер 33 мектептин абалы менен таанышты. Ушул жылдын жазында болгон жер титирөөдө мектептин имараты жараксыз абалга келген. Мындан улам 280 окуучу мектептин короосуна тигилген 10 чакты чатырда окуп жатышат. Президент мектептин авариялык абалын көрүп, тез арада жаңы мектеп курууну буйруду. Бир чарасын табабыз, калыр. Барып ойлонобуз, Мектептердин абалы менен таанышкандан кийин президент Алмазбек Атамбаев ушул эле райондун Жаңабат айылында спорт залдын ачылышына катышты. Сергек жашоого багытталган комплекстин курулушуна 14 миллион сом сарпталган. Атамбаев бул жакшы саамалык менен жергиликтүү тургундарды куттуктап, залга керектүү спорттук жабдыктарды белек кылды. Баарыбыз бир атанын балдарыбыз. Кыргыз, өзбек, баарыбыз тең мусулманбыз. Анан ушуну эч качан унутпасак, балдарды кичикенен тарбиялаш керек. Ар бир жакшы нерсе, ар бир жаман нерсе адамдын мээсинен башталат, башынан башталат. Балдарга төрөлгөндөн баштап башына коюш керек. Баарыбыз бирдейбиз. Адамдын баары бирдей. Эч качан адамды бөлбөш керек. Улуту менен, көзүнүн түсү менен, бетинин түсү менен депчи. Адамдын баары бирдей. Эч качан бирөөгө сын такпаш керек. Бул бейишке барат, бул тозокко барат деп. Кур'аны Керимде айтылган. Ким бейишке барат, ким тозокко барат, аны Алла Таала өзү чечет. Бир топ жерлерде талаш чыгып атат. 6 жашар кыздарды мектепке алып барат, хижабын кийгизип алып, Алла Таала айткан оку деп. Биринчи рет окуш керек. Окуну карагыла, балдарды окутуш керек. Өлкө башчысынын келерин уккан тургундар айылдагы социалдык көйгөйлөрүн айтуу үчүн атайын чогулушту. Жолугушууда Атамбаевка элдер Араван районунда Өзбекстанга агып чыгуучу суу каналы бар деп маалымат берди. Президент бул маселени чечүүнү убада кылып, өкмөткө долбоордун баасын эсептеп чыгууну тапшырды. Мындан сырткары жашоочулар чек ара аймактарынын статусуна жана мектептерди курууга байланыштуу маселелерди да карап көрүүнү суранышты. Аравандыктар өзүнүн гана эмгеги менен өзүн камсыз кылып, керек болсо мамлекетке да жардам берип, ушундай өзгөчө бир күжүрмөн районда. Албетте, бул районго келгеним чындыгында интернеттен көрүп калдым. Кээ бир мектептин балдары палаткада окуйт экен, кээ бир мектеп өрттөнүп кетти деп ошолорго баргам. Анан бул жерде да мына жакшылык болуп атыптыр. Тие кетелик деп ойлодук. Белектерди ала келгенбиз балдар үчүн, сиздер үчүн. Иш сапардын соңунда президент Алмазбек Атамбаев Ош облусунун Кара Суу районундагы Жарооз айылында жайгашкан номер 118 мектеп-интернатта болуп, окуучулардын турмушу жана билим алуу шарттары менен таанышты. Мамлекет башчы интернаттын жетекчилерине мекемени оңдоп түзөө үчүн 2 миллион сомго сертификат тапшырды. Аны менен катар окуу жайдагы башка көйгөйлөрдү чечүүгө материалдык жактан колдоо көрсөтүүгө убада берди. Президент Жалал-Абад жана Ош облустарындагы 3 күндүк жумуш сапарында жергиликтүү тургундар, активисттер менен жолугуп, табият кырсыгынан жабыркаган алыскы аймактарга барып, оор жагдайга туш болгон бир катар мектептердин абалы менен таанышты. Эки облустагы социалдык маселелерди чечүүдө тиешелүү министрликтерге жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө ыкчам аткарыла турган тапшырмалар берилди. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, Биринчи канал.